Иш-чара өз убагында башталбаса, же айтылган убада аткарылбаса, дегеле жаман адаттын баарын кыргызчылык деп ага шылтап келебиз. Ага кошумча саналуу жылдардан бери кыргыз аялдарына обон деген мүнөздөмө да берилип баштады. Мындай көз караштын калыптанышы ички жана тышкы саясаттагы таасирлерден улам пайда болгон көрүнүш экенин бүгүн чогулгандар айтышты. Биз буга айтат элек, бул андай эмес, биз буга толугу менен каршыбыз. Туризм департаментинин директору Максат Чакиевдин айтуусунда кыргыздар байыртадан бери кыргызга тиешелүү ооз эки мыйзамдар менен жашап келген. Ал касиеттер азыр дагы бар. Кыргыздар жүрүм-турум, үй-бүлө, башкаруу, мамиле тартиптери менен өзүн сактап, биримдикте жашап келген ички көрөңгөсү чоң эл. Ошолордун негизинде Кыргыз кодекси жазылып, бүгүн китеп болуп жарыкка чыкты. Биз буну айтып коет элек, моралдык этикалык конституциябыз деп. Албетте биздин расмий конституциябыз бар. Анын баарысын кармашыбыз керек. Бирок кыргыз эли ким, кандай жана күнүмдүк турмушта кандай жүрүш керек деген суроодо биз айтат элек, ушул китептен табасыздар депчи. Кодекс калк арасында биримдикти чыңдап, байыртадан келе жаткан өзгөчө маданиятты жайылтууга өбөлгө түзөт жана элдин позитивдүү имиджин чыңдоого жардамчы болот. Что народ должен объединиться. Эл бир идеянын астында биригиши керек. Былтыр көчмөндөр оюну өттү. Ушул идеянын астында биримдикте болду. Эми калк Кыргыз кодексинин айланасында биригип, кыргыз экенине сыймыктанат деп үмүт кылам. Надеюсь, что народ вокруг этой идеи объединится и начнет гордиться тем, что он кыргыз. Кодексти жазуу оңойго турган жок. Окумуштуулардын бир канча жылдык изилдөөсүнөн кийин китеп басылып чыкты. Өз тарыхын билип, өзүнүн мүнөзүн билип, кандай эл экенин билсе, биздин келечегибиз кең болот. Бул элдин биримдиги үчүн жазылган китеп. Китеп 1000 тираж менен чыгууда. Бир айда окурмандардын колуна тийип, каалоочуларга акысыз берилет. Азырынча кыргыз тилинде гана жарыкка чыккан басылма келечекте башка тилдерге да которулат. Бурулай Пусурманкулова, Медер Жанбейшев, Коомдук 1 канал.